Чын эле бул Өзгөндүн каналындагы балыктарбы? А балким Роднойлор KGZ баракчасы фейк маалымат таратып жүрбөсүн. Алдыда айтып берем, сиз чек медианы көрүп атасыз. Сиздер менен мен Айкүмүш. Саламатсызбы? Видеону тараткан Роднойлор KGZ баракчасына 100 миңден ашуун адам катталган. Комментарийлерден айрым колдонуучулар тасмага ишенгенин көрө алдык. Видеодогу берилген каналды Өзгөндөгү канал менен салыштырып көрүп, окшоштуктарды байкаган жокпуз. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында каналды оңдоо иштери башталган. Ал эми айрым колдонуучулар бул Өзгөндө эмес, Өзбекстанда болгонун жазышкан. 2019-жылы балыкчылар бирикмесинин активисттери өлкөдө белгисиз адамдар балыктарды ток менен уруп, мыйзамсыз кармап атканы тууралуу маалымдашкан. Биз бул Өзбекстанда тартылган канал менен Роднойлор KGZ тараткан видеодогу окшоштуктарды дагы таба алган жокпуз. Ал эми ушул жылдын 24 ноябрында Dangerous Game Underwater деген YouTube каналында эң жакшы балык улоочу жер деген аталышта видео жарыяланган. Каналдын 900дөн ашуун катталуучусу бар. Бирок видеонун түп нускасы 2023 жылдын 8 апрелинде Инстаграмдагы Али Аль-Хази Каби аттуу баракчада жарыяланган жана жалпы жонунан 12 миңден ашуун жолу көрүлгөн. Бул аккаунттун 150 миңден ашуун катталуучусу бар. Балыктар тууралуу видеого эч кандай аталыш, түшүндүрмө берилген эмес. Жыйынтык: Өзгөндүн каналындагы балыктар тууралуу маалымат фейк. Бул видео буга чейин деле ачык булактарда жарыяланып келген. Чекит медиа жалган маалымат жана манипуляция менен күрөшүп келет. Биздин каналга катталып, чындыкты билиңиз.